Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадымаровга эми башка бир эне менен айып тагылып жатат. Бул тууралуу анын кылмыш ишин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында башында башкы прокуратура Мадымаровду мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен айыптаса, эми аны кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөрттү. Депутат Шайырбек Ташиев мандатын тапшыруу боюнча акыркы чечимди өзү кабыл ала турганын айтты. Бул тууралуу ал 3 мартта журналисттерге билдирди. Шайлоочулардан кайрылуу болду. Фракция бул маселени карады. Алар чечим чыгарышат. Акыркы чечим өзүмдөн болот, деди Шайырбек Ташиев. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен бул темада сүйлөшкөнүн айтып, алар кеңешип жатканын билдирди. 23 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Темиров Лайв каналы жасаган иликтөөдө айтылган ишканалар тууралуу маалымат жыйын берип жатып, иниси Шайырбек Ташиевден депутаттык мандатын тапшыруусун суранганын айткан. 26 январда Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Шайырбек Ташиев мандатын тапшыруу боюнча кайрылуу жасагандыгын билдирген. Даниэль Адиев чет өлкөдө эс алып жүргөн сүрөттөрүн социалдык тармакта жарыялады. Адиев 2020 жылдын март айында Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялаган. Анда муктаждарга жардам таратканын сындагандарга нааразы болуп, уят сөздөр менен сөгүнгөн. Бул окуядан көтпөй рассалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутууга айыпталып кармалган. Экспертиза Адиев психикалык жактан дарыланууга муктаж деген кортунду чыгарган. Кийин соттун чечими менен Жалал Абад облусунун Кызыл Жар айылындагы психиатриялык ооруканага жөнөтүлгөн. Евро менен доллардын курсу өсүп, алтын куймалары дагы кымбаттады. Акчасын сатып алуу 94 сом 31 тыйын болсо, сатуу 97 сом. Күйүүчү май мурдагы күндөгү баасы менен сакталып турат. Бишкек Петролиумда айы 92 69 сом 9 тыйын, айы 95 64 сом 90 тыйын. Кыргызстандык мушкер UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко наамын коргоо үчүн бразилиялык Тайла Сантос менен кармашат. Шевченко катыша турчу турнирди 11 июнда Сингапурда өткөрүү пландалган. Кыргызстандык спортчу UFC уюмунун мыкты мушкер аялдарынын рейтингинин сап башында турат.